Так, так. Açıyor. Aslında açıp koyayım. Tak. Ağzı saya başlaptır ha? Жаңасы. Жаңасы. Үштен төрге çıkma. Oldu. Assalamu alaikum. Hurmatlı Mustu YouTube kanalımızın kattалуучулары. Биздин көрүүчүлөр, биз кайрадан төм оюндабыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш жалгыз атты, ушул өзүңүздөр көрүп турган тишинен бери көрсөткөн Челюст деген кайманаттагы бул аттын азыр мүнөздөмөсүн биз айталы. Атка болгон толук маалыматтарды бергенге аракет кылалы туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп бул атты көрүңүздөр. Ат азыр Быштыдан Жаңы Асыйга өтүп жаткан убагы, аттын боюнун бийиктиги 1,60 сантиметрге чейин бою бийиктиги бар экен туугандар. Аттын азыр анча-мынча улакка чабылып атат дейт. Азыр ээси менен мен дагы бул ат боюнча толук маалымат алганга суроону берейин. Ассаламу алейкум. Бул ат боюнча бир маалымат бербейсиңер ба? Аттын кандай өнөрлөрү бар? Улакка чабылып атабы же мындай? Бир-эки жолу салдыңар, а? Мына жеп ичтери кандай бул аттын? Жеп ичишиге гарантия. Гарантиябы? Умайдам же Кашек калтырбайт. Короо экен да, а? Аттын жооштугу кандай? Жооштугу вообще жоош адамга жоош. Тебип тиштебейт, а? Такага туруштарычы? Такага туруштары вообще жоош. Күлүктүгү жакшыбы? Күлүктүгү ат жеткирбейт. Ат жеткирбейт. Ушул күлүктүгүн бир көргөйлү азыр, а? Андан кийин көрөлү да туугандар. Биз баасын айтабыз. Баасы канча коюлат сурайбыз туугандар. Кеттик. Ат кайда ба? Мынакей туугандар. Челюст деген кайманаттагы бул аттын чуркаганы мынакей. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Быштыдан Жаңы Асыйга өтүп жаткан бул ат Карабайыр окшойт, а? Чисто Карабайыр. Мынакей туугандар, Карабайыр жылкы экен. 5-5ке үйрөтсө болот дейт туугандар. 5-5тин мынакей күлүктүгүн көрүңүздөр. Айт, жаныбар. Кетиши аябай ылдам экен туугандар, ылдам. Эч жеринде оорусу жокпу? Мындай аксак, андай жери жок, а? Эми баасын айтпайлыбы? Баасын канча деп атасыңар? Баасын 230 миң. 230 миң сом. Мынакей туугандар, 230 миң сомго коюлган бул Челюст кайманатындагы жерде кашка аттын баасы айтылды туугандар. Биздин башка мамлекеттен көрүп жаткандарга доллар менен жазылды, номерлер алдыдагы номерлерге чалып бул атты көрсөңүздөр болот. Азыр мен жанынан буту колун, көкүрөктөрүн, сооруларын тартайын. Оозу орто эле окшойт, а? Орто жумшак. Караңыздар туугандар, оозу орто жумшак. Бул аттын баасы 230 миң сомго коюлду. Аттын толук түзүлүшүн мен көргөзөйүн азыр. Жанына барып буттарын тарталы. Оозу орто экен, а? Орто. Караңыздар туугандар. Аттын көкүрөктөрү бою 1,60 сантиметрге барып калган. Бул аттын баасы айтылды 130 миң сом. Эгерде жаап калган болсо туугандар, төм оюнга келесиздер, атты көрөсүздөр, жактырып алсаңыздар болот туугандар. Бияка бастырып коюң. Чатка аяктарын бир сыра көргөзөйүн. Бастырып бар, а? Мынакей туугандар, Карабайыр издегендер, Карабайырдын күлүгүн издегендер, төм оюнга келгиле туугандар. Ушул ат ушул жерде турат. Ээси алып кетсин туугандар, кимге насип кылган болсо. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыкмакчы. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы. Мынакей туугандар. Бул аттын үстү кандай экен? Токпу? Өтө ток, а? Мынакей туугандар, аттын үстүнөн дагы бир сар көрсөтөлү. Бастырып берчи. Көрүңүздөр туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен соңуна чыгып баратат. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.